Мамлекет ипотекага канча батир курат? 16 декабрда мамлекеттик ипотекалык компаниянын Бишкекте курулган көп кабаттуу үйлөрүнүн ачкычы тапшырылды. Скрябин көчөсүндө бул көп кабаттуу турак жай комплекси 7 блоктон турат. Анын ар бир 15 кабаттан болуп, жалпысына 549 батир курулду. Бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка жарандарыбызга берилип жатат. Президент 40 миңден ашуун жаран турак жай алууга кезекке турганын белгиледи. Ошондой эле Жапаров бүрсүгүнү мурдагы номер 47 колониянын ордуна курулуп жаткан үйлөр миңдеген шаарттарга берилерин кошумчалады. Скрябин көчөсүндөгү турак жай комплекси жайгашкан жер мурда Максим Бакиевке караштуу болгон. 2023-жылы депутат Дастан Бекешев жер президенттин иш башкармалыгына өткөндүгүн билдирген. Ошол эле жылы көп кабаттуу үйдүн курулушу башталган. Ушул жылдын октябрында президент мамлекеттик ипотекалык компаниянын ынтымак турак жай комплексинин курулушуна капсула салган. Анда Садыр Жапаров өлкө боюнча 42 миңден ашуун батирди курулушу жүрүп жатканын айткан. Ал эми ынтымак комплексиндеги 8100 батир 18 гектар аянтка курулууда.